Эки жума мурда 2 жашар Алан кадимки балдар сыяктуу оюн аянтчасында өзү каалагандай ойноп жүрчү. Эми болсо баскан турганы ата-энесинин көзөмөлүндө. Себеби балдар аянтчасында ойноп жатып башынан жаракат алган. Медициналык текшерүү учурунда какаганга муштаган болуп, Аландын баш мээсинде шишик бар экени аныкталат. Врачтардын айтымында оор дарттын пайда болгонуна 1 жылдан ашыптыр. Вот на вот этой качели катались и Мына ушул селкинчекте ойноп жатып жыгылып кеткен. Көзүнүн алды жарылып, ооруканага кайрылганбыз. Мынтип кокустан жаман жаңылык угуп калбадыкпы? Азыр селкинчектин отургучтарын алып салышты. Бул кырсык боло электе жайбаракат, жакшынакай эле жашачыбыз. Баламдын ооруганына кайыненем дагы кайгырып, 4 күндөн бери ооруканада жатат. Ак халатчандар бөбөктүн өмүрүн сактап калууга өлкө медицинасы алсыз экенин ачык эле айтышкан. Анткени андай оор операцияны жасоочу жабдык жок. Шишик мээнин өтө ыңгайсыз жеринде жайгашкан. Аны лазер менен гана операция кылыш керек. Антпесе Аландын өмүрү коркунучка кептелет. Лазер менен шишикти алган күндө да бала оорукчан болуп калышы толук мүмкүн. Кепилдик эч ким бере албайт. ему вот нельзя плакать, нервничать. Азыр балама ыйлап, тынчсызданууга таптакыр болбойт. Ыйласа да, күлсө да бардык мүнөзүнө чыдап жатабыз. Алан төрөлгөндө аябай жоош болчу. Ар дайым жүзүнөн күлкү кетчү эмес. Азыр башын кармап ыйлайт. Кээде көзү токтоп калат. Оорунун алгачкы белгилери байкала баштады. Тезинен операция кылбасак, баш мээсиндеги шишик чоңоюп, дароо жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Удар такой. Алан көптөн күткөн бала. Атасы Расул Муратов тун уулун 32 жашында көргөн. Эми наристе жытына тоюп келе жатканда капыстан келген дарт атасына катуу тийген. Анын жүрөк оорусу кармап, тез жардам кызматы да байма-бай келип турчу болду. Азыр дагы карман албай, көз жашын төгүүдө. Тилеген эле уулунун аман калуусу. Это находится в таком месте, где проходят все пути. Доктурлар операцияны 1 ай ичинде кылгыла. Болбосо балаңардан айрылып калышыңар мүмкүн дешүүдө. Шишик мээдеги негизги жерде жайгашкан экен. Операция кылып жатып, кичинекей эле ката кете турган болсо, уулумдун өмүрүнө коркунуч жаратат. Кыргызстанда мындай операция кыла албагандыктан Россиянын Санкт-Петербург шаарына жасатканы турабыз. Баары сүйлөшүлдү. Бир терапиясы эле 2,5 миллион турат экен. Анестезиясына 3000 рубль кетет. Ал жакта 3 ай жашайбыз. Жалпы жонунан дарылоонун биринчи этабына 52 000 доллар керектелет. Калганы кийин белгилүү болот го. Расул Муратов саламаттык сактоо министрлигине да кайрылып көргөн. Себеби мындай илдетке чалдыккандарды министрлик өз карамагына алышы керек. Жылда Россиядан келчи квота эмнегедир быйыл жок деп Расул Муратовду узатып коюшкан. Учурда операцияга керек сумманын 18 000 АКШ доллары чогулду. У нас вот пришла такая беда в дом. Биздин башыбызга түшүшкөн түйшүктү биз менен бөлүшүп, каражат жагынан жардам бергендер дагы болууда. Аларга ыраазычылыгымды билдирем. Калган сумманы чогултууга менин убактым жетпей калды. Бүгүн таңкы саат 6-да баламды Россияга алып кетем. Жетпеген каражатты чогултууга элден жардам сурайм. 1 сом болсо дагы көмөк көрсөтүп, баламдын өмүрүн сактап калышына жардам берүүңүздөрдү суранам. Кичинекей Аландын ата-энеси жетпеген каражат кайдыгер эмес кайрымдуу жарандардан чогулат деп үмүт артып турган чагы. Бөбөктүн өмүрүн сактап калуу үчүн экранда көрсөтүлгөн номерларга акчалай жардам көрсөтсөңүздөр болот. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС.